Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кечээ иш сапары менен Россия Федерациясына барды. Иш сапарынын алкагында Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, эки тарап бирдей кызыктар болгон бардык маселелер боюнча биргелешип, иш алып баруунун келечегин талкуулашты. Бүгүн 25 февралда Садыр Жапаров Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуунун келечеги, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди тереңдетүүдөгү парламенттер аралык кызматташуунун ролу жөнүндө пикир алмашышты. Вячеслав Володин Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр болгондуктан диалогду парламенттер аралык платформада гана эмес, эки парламенттин тармактык комитеттеринин алкагында да өнүктүрүү өзгөчө маанилүү экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров Мекенчил партиясы жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорго катышпай турганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Москвада кыргызстандыктар менен жолугушуу учурунда маалымдады. Жапаров буга чейинки элдик толкундоолор шайлоолордун ыплас өткөндүгүнөн улам орун алганын белгилеп, мындай чечим кабыл алуунун себеби административдик ресурс колдонулду деген сөздөн алыс болуп, мурункулардын катасын кайталабай, мындан ары шайлоолор таза өтсүн деп билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигине кайрылганы белгилүү болду. 25 февралда УКМК АКШда жашырынып жүргөн Кыргыз Республикасынын жараны Аскарбек Шадиевке карата Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын мурда жиберилген эл аралык кайрылууларын АКШнын компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан аткарылышына көмөктөшүү өтүнүчү менен АКШ элчилигине расмий түрдө кайрылган. Атайын кызмат Шадиевке карата жазык кодексинин 215-беренеси кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланганын белгиледи. Нарын облусунун райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери тийиштүү органдар менен биргеликте шаардагы 8133 үйдү кыдырып, 158 мигранттын балдарын каттоого алып, үй бүлөлүк зомбулук боюнча 2 фактыны аныкташты. Кыргызстандын улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020-жылы 14%, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65%га көбөйгөнүн маалымдаган. Жыл башынан бери өлкөдө бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын дээрлик 98%-нын абалы оор. Бул тууралуу 25 февралда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда, алардын абалын дарыгерлер орточо оор жана өтө оор деп 3 түрдө баалап жатышат. Ооруканада жаткан 358 адамдын 5-өнүн гана абалы канааттандырарлык. Бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. Бейтаптардын бири Ысык Көл облусунда, дагы экөө Бишкек шаарында көз жумду. Вирус дагы 66 адамдан табылды. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1463 адамга жетти. Узакка созулган оорудан улам белгилүү опера ырчысы, СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Токтоналы Сейиталиев 84 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Токтоналы Сейиталиев 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө улуттук операнын жогорку чеберчиликтеги татаал жана көп кырдуу образдардын бүтүндөй галереясын камтып, дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун опералык спектакльдеринде алдыңкы тенордук партияларын аткарган. Опера арияларынан тышкары анын камералык репертуарына кыргыз жана орус композиторлорунун ырлары жана романстары кирген.